Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 23-чү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта аттуу сандар менен маселелерди чыгарабыз. Туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштейбиз. Анан татаал теңдемелерди чыгарабыз. Анда окуу китебиндеги 1068 маселеге көңүл бургула. Парниктен жашылча дүкөнүнө 250 килограмм бадыраң алып келишти. Түшкө чейин анын 5тен 1 бөлүгү. Түштөн кийин андан 3 эсе көп бадыраң сатылды. Канча килограмм бадыраң сатыла элек? Бул жерден бизге алынып келинген бардык бадыраң белгилүү, ал 250 килограмм. Эми түшкө чейинки сатылган бөлүктү биз рим цифрасы менен 1 деп белгилейли. Демек, биринчи 250-нүн 5тен 1 бөлүгү сатылды. Ал эми түштөн кийин дегенди биз рим цифрасы менен 2 деп белгилеп алалы. Демек, түштөн кийин андан 3 эсе көп бадыраң сатылды. Демек, 3 эсе көп дегенде биз 3кө көбөйтүп табабыз. Ошондо бизге канча килограмм бадыраң сатыла элек, башкача айтканда, калды канча табышыңар керек. Мына биз азыр кыскача шартты түзүп койдук. Эми силер маселенин чыгарылышын жана жообун өзүңөр чыгарып жазып койгула. Эми кийинки мисалга көңүл бурабыз. Окуу китебиндеги 1069 номерге көңүл бургула. Бул жерде бизге татаал туюнтмалар берилген. Азыр биз туюнтмаларды аткарардан мурда амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алалы. Биринчи туюнтмага көңүл бурабыз. Бул туюнтмада көбөйтүү, бөлүү, кемитүү, кошуу амалдары берилиптир. Демек, биз эрежеге таянып, солдон оңго биринчи көбөйтүү же бөлүү амалын 1 деп белгилеп алабыз. Андан кийин, эгерде дагы көбөйтүү бөлүү амалдары болсо, аларды дагы эле солдон оңго катары менен иштеп кете беребиз. Ошондо биз экинчи көбөйтүү амалына 2 деп белгилейли, жана бөлүү амалына 3-чү аткарылат деп белгилейбиз. Андан кийин кошуу жана кемитүү амалдары солдон оңго карай катар ирети менен белгиленет. Ошондо биз 4-чү жана 5-чи деп кемитүү жана кошуу амалдарына белгилеп алалы. Эми кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде бизге кашалуу туюнтма берилиптир. Демек, кашалуу туюнтманын ичинде, башкача айтканда, кашанын ичинде бир эле амал берилиптир. Биз демек ушул жерге 1 деп белгилейбиз. Андан кийин кашанын сыртындагы амалдарды карайбыз. Бул жерде бөлүү, кошуу жана көбөйтүү амалдары берилген. Демек, биз солдон оңго бөлүү жана көбөйтүү амалдарын белгилеп алабыз. 2-чи жана 3-чү деп белгиледик. Андан кийин кошуу амалын иштейбиз. 3-чү туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде дагы бизге кашалуу туюнтма берилген. Биз кашанын ичине 1-чи деп белгилеп алалы. Андан кийин кашанын сыртындагы бөлүү жана көбөйтүү амалдарын солдон оңго ирети менен белгилейбиз. Ошондо 2-чи бөлүү, 3-чү көбөйтүү амалы болот. Эми акыркы туюнтмага көңүл бургула. Бул жерде 3 амал берилген. Бөлүү, кошуу жана көбөйтүү. Демек, биз жогорудагы эрежеге таянып эле солдон оңго көбөйтүү, бөлүү амалдарына белгилеп алабыз. Ошондо бөлүү амалына 1-чи деп белгилейбиз. Ал эми көбөйтүү амалына 2-чи, ал эми кошуу амалына 3-чү деп белгилейбиз. Мына биз азыр амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми силер ушул белгиленген тартип менен астына айрым-айрым ар бир амалды иштеп чыккыла. Андан кийин окуу китебиндеги 1070-чи геометриялык маселеге көңүл бурабыз. Бул жерде бизге квадраттын периметри 8 см деп берилиптир. Периметри андан 2 эсе чоң болгон квадраттын аянтын тап дейт. Демек, биз квадраттын периметри 8 см болсо, жагын оңой эле таап койсок болот. Себеби жагы ушул 8-ди 4кө бөлгөнгө барабар. Ошондо бизде квадраттын жактары 2 сантиметрден болду. Эми
периметри андан 2 эсе чоң болгон квадраттын аянтын тап дегенде биз демек периметри 2 эсе чоң болсо 8-ди 2-ге көбөйтсөк 16 сантиметр. Демек периметри 16 сантиметр болсо анда квадраттын жактарын оңой эле табабыз. 16-ны 4-кө бөлсөк квадраттын жактары 4 сантиметрден болду. Эми биз ушул жактары 4 сантиметр болгон квадраттын аянтын табыш үчүн квадраттын 2 жагын көбөйтөбүз. Ошондо квадраттын аянты 16 сантиметр квадратка барабар болду. Силер берилишин жазып, белгилеп, чыгарып таап коесуңар. Андан кийин бизде окуу китебиндеги 1071 номер берилген. Бул жерде бизге 4 теңдеме берилген. Азыр биз силер менен чогуу биринчи теңдемени иштеп алалы. 560 бөлүнгөн x кошулган 181 барабар 195ке. Мына биз азыр ушул теңдемени иштеп алабыз. Демек, бул жерде биз биринчи белгисизди белгилеп алышыбыз керек. Демек, балдар, амалдардын аткаруу тартиби боюнча караганда, бул жерде биринчи бөлүү амалы, андан кийин кошуу амалы аткарылыш керек. Ал эми теңдемени чыгарууда амалдардын аткаруу тартиби тескерисинче кетет. Ошондо биз демек бөлүү амалын, башкача айтканда 560 бөлүнгөн x'ти биз белгисиз деп алабыз. Ошондо x кошулган 181 барабар 195 болуп калды. Демек, биз белгисизди барабардыктын сол тарабына эч өзгөрүүсүз эле жазабыз. Демек, 560 бөлүнгөн x барабар, эми оң тарабын карайбыз. Демек, бул кошуу амалындагы теңдеме болуп калды. Эгерде кошуу амалында биринчи кошулуучу белгисиз болсо, биз суммадан экинчи кошулуучуну кемитишибиз керек. Биз ошону барабардыктын оң тарабына жазып алалы. Биз азыр жазып алдык. Эми андан кийин, балдар, биз дагы эле барабардыктын сол тарабын ошол эле боюнча эч өзгөрүүсүз жазабыз, дагы барабардыктын оң тарабындагы амалды аткарабыз. Демек, амалды аткарсак, бизде 14 деген сан келип чыкты. Мына көрдүңөрбү балдар, биздин теңдемебиз бир амалдуу теңдемеге келди. Башкача айтканда, биз жөнөкөйлөттүк. Эми бул жерде кадимки эле бөлүү амалындагы теңдемени аткаргандай эле иштейбиз. Демек, бөлүүчү белгисиз болсо, биз бөлүнүүчүнү тийиндиге бөлөбүз. Демек, x барабар 560 бөлүнгөн 14. Эми биз 560-ты 14кө бөлөбүз. Демек, x барабар 40. Демек, теңдеменин тамыры 40ка барабар болду. Эми биз астын сызып, теңдеменин тамырын тамганын ордуна коебуз. 560-ты 40ка бөлсөк, бул жерде 14. 14кө 181-ди кошсок, 195ке барабар болду. Демек, биздин теңдемебиз теңделди. Теңдеменин жообу 40ка барабар. Эми балдар, силер ушундай кылып калган теңдемелерди дагы чыгарасыңар. Азыр болсо, балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, биз бүгүн аттуу сандар менен маселени чыгардык. Татаал туюнтмадагы амалдардын аткаруу тартибин белгиледик. Татаал теңдеме иштедик. Эми силерге тапшырма. Окуу китебиндеги 1075 номердеги теңдемелерди чыгарасыңар. Ушуну менен биздин бүгүнкү математика сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.